Жакшы жаңылыктан баштайлык. Сүйүнчү базар коргондо 3 эм төрөлдү. Көрүп көз кубанат. Унаалар талкаланып, бир айдоочу көз жумду. Өзгөн Каракулжа жолунда үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Өсүмдүккө барып каза болгон. Өзбекстандын чек-арачылары Кыргызстандын 2 жаранын атып өлтүргөн. Бул боюнча депутат толук маалымат берди. Түндө Бишкекте Алкан базарында өрт чыкты. Өрт жалынды өчүрүп жатканын көрүүгө болот. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Өзгөн Каракулжа Уна жолунда болгон жол кырсыгынан бир айдоочу каза болуп, анын 2 кичине баласы ооруканага жеткирилди. Маалыматка караганда кырсык 2025-жылдын 30 август күнү саат 19:30 чамасында Өзгөн районунун Мырзаки айыл аймагындагы Ак Калпак участкасында болгон. Анда Део Тико жана Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Жыйынтыгында Тико унаасынын айдоочусу 1994-жылы туулган жаран оор жаракат алып, Каракулжа райондук ооруканасында каза болгон. Анын 2020-2023-жылы туулган балдары жаракат алып, ооруканага жаткырылганы маалымдалды. Ошондой эле Hyundai Porterдин айдоочусу 1994-жылы туулган жаранда жаракат алып, Өзгөн районунун Мырзаки аймактык ооруканасына кайрылган. Президент Садыр Жапаров 29 августта капиталдык өңдөөдөн өткөн Өзгөн Мырзаки Каракулжа жолун ачкан. Анда жолдордун инфратүзүмүн жакшыртуу максатында өлкөнү турукташтыруу фондунан Ошпаткен Разаков жолунун Ноокат Кызылкыя бөлүгүнө Өзгөн Мырзаки Каракулжа жолуна кошумча 4 миллиард сом бөлүү чечими кабыл алынгандыгы айтылды. Өсүмдүктүн тамырына барышкан. Депутат чек арада каза болгон 2 кыргызстандык тууралуу маалымат берди. Бүгүн 3-сентябрда жогорку кеңештин жыйынында депутат Жайлоо Байнышанов кыргыз-өзбек чек арасында өзбек чек арачылары тарабынан атып өлтүрүлгөн Кыргызстандын 2 жараны боюнча маалымат берди. Чаткал районунда жагымсыз окуя катталды. Биздин 1997-2002 жылы туулган жарандарыбыз 11 күнөн бери дайынсыз болуп жаткан. 1-сентябрда жансыз денеси келди. Алар 21 август күнү үйүнөн чыгып кетишкен. Демаркация иштери жүргүзүлбөгөн тоолуу аймакта чек араны байкабай кесип кетишкен. Булар сейрек кездешүүчү Кызыл китепке кирген өсүмдүккө барышкан. Анын тамыры 2020-жылдан баштап 300дөн 1000 сомго чейин чыкты. Аны чет өлкөлүктөр алат экен. Эндикте казабыз деп барышкан. Ушуну токтотолу. Жаратылыштын да эси бар, деди депутат. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Депутат баарына каршы добуш бергендер үстөмдүк кылып кетсе, кайрадан шайлоо өтөбү деп санаркады. Бир округтан шайлоочулардын 70% баарына каршы деп добуш берип койсо, аялдардын арасынан эң көп алганы 1%дан аз болуп калса, ал округда шайлоо болбой калабы деп суроо узатты депутат Акбөкөн Таштанбеков бүгүн 3-сентябрда жогорку кеңештин отурумунда. Квота кандай аткарылат? Менин оюмча ушул боюнча бир казус болуп калат. Эмне үчүн дегенде мен карадым. Каршы деген жер 2,5-3% экен. Экинчи маселе, биз эгерде бирөө кетип калса, экинчиси болот деген норманы кабыл албадык беле. А бирок экинчи беренебиз бар да. Көп добуш алган талапкердин упайы баарына каршы деген тандоонун упайынан аз болуп калса, анда кандай болуп калат? Анда да шайлоо болушу керекпи деген депутат юристтер ушундай жагдайларды тактап коюусун өтүндү. Экинчи бөлүм өрткө келдик. Могу уже крыша өтүп кетти. Контейнер. Түндө Бишкектеги Алкан базарында ири өрт чыкты.
Дордойдун Алкан базарында өрт чыкты. Өрттүн кесепетинен 120 чарчы метр аянт күйгөн, жабыркагандар болгон жок. Эске салсак, өрт өчүрүүгө жалпы 3 бөлүм жана штаб тартылган. Батирлерди ижарага алып Бишкекте мыйзамсыз кумар оюндарын уюштургандар кармалышты. Бул тууралуу бүгүн 3-сентябрда Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалым болгондой, жаран батирлерди кыска мөөнөткө ижарага алып, катышуучуларды кумар оюндарына тарткан, ар бир оюн бөлүштүрүүдөн 5% өлчөмдө пайда алган. Топтолгон материалдарга ылайык мыйзамсыз кумар оюндарынын уюштурулушу боюнча кылмыш иши козголду. Натыйжада шектүү катары жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Сот кармалгандарга камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасын тандады. Учурда бул кылмыш ишинин териштирүүсү уланууда. Сүйүнчү Базар Коргондо 3 эм төрөлдү. 28 августта Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун Кеңеш айыл аймагынын тургуну 1991 жылдын туулган Нурайым Исакова 3 эмди жарак алып келди. Бул тууралуу бүгүн 3-сентябрда Базар Коргон райондук эмгек социалдык камсыздоо миграция башкармалыгы билдирди. Маалым болгондой, кош бойлуулуктун өзгөчөлүгүнө байланыштуу дарыгерлер кесарево жолу менен операция жүргүзүшкөн. 2 кг 700 грамм салмакта эркек бала, 2 кг 500 грамм салмакта кыз бала, 2 кг 200 грамм салмактагы кыз бала төрөлдү. Учурда эненин да балдардын да абалы жакшы. Нурайым жолдошу менен буга чейин 3 баласын тарбиялап келген. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурдун апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Yeter ki